Алланыкыбыз. Инна лилла, biz Аллага таандыкпыз. Biz өзүбүз жаралып калган жокпуз. Өзүбүзгө өзүбүз жашоо берип аткан жокпуз. Өзүбүздү biz жүрөктү жараткан жокпуз. Өзүбүз жүрөктү соктурбай эле турабыз. Же аппаратыңыз барбы жүрөк соктура турган? Жок, таксире. Каныңызды айланта турган сизде аппарат барбы? Канды айланта турган аппаратыңыз барбы? Же зараны чыгара турган аппаратыңыз барбы? Туган, biz жок элек бу дүйнөдө. Алла айтат: "Хал ата алал инсан хинун мин ад-дахр лам якун шай'ан мазкура." Инсан, акыйкатыңа бир көз салып кой. Акыйкатыңа бир көз аз-маз, көп деле эмес, кичине ойлонуп кой. Акыйкатың эмне? Кайдан келдиң? Эмне элең? Качан келдиң? Эмне үчүн келдиң? Өзүңө суроо бер. Ушу суроонун жообун изде. Ушу суроонун жоопторун издегенге өзүңдү чарчат. Акыйкатты изден. Мени ким жаратты? Мага ким жан салды? Ким өмүр берип атат? Мага мени ким сүйлөткөн? Мага көздү ким берди? Изден. Мага кулакты ким берди? Изден. Мага жүрөктү ким берди? Изден. Алланы тааны, чырайлуу тааны, жаратуучуну тааны. Ага шүгүр кыл. Көздүн шүгүрүн кыл, кулактын шүгүрүн кыл, тилдин шүгүрүн кыл, жүрөктүн шүгүрүн кыл, өпкөнгө өзүнчө шүгүр кыл, бөйрөктөргө өзүнчө шүгүр кыл, бооруңа өзүнчө шүгүр кыл. Шүгүр кыл. Фадкуру ала Аллахи лааллакум туфлихун. Алланын неаматтарын эстегиле. Алланын неаматын бири-бириңерге эстеткиле. Алланын неаматтарын зикир кылгыла, айткыла. Мүмкүн силер ийгиликке жетерсиңер, бактылуу болорсуңар. Бактысыздыктан кутуларсыңар. Алланын буйругу бул. Biz жок элек, жоктон бар кылды Алла субхана ва таала. Мээрими менен жаратты. Бактылуу кылыш үчүн жаратты. Бейиш үчүн жаратты. Алла таала бизди наразы болуп жараткан жок. Дозок үчүн жараткан жок. Азап үчүн жараткан жок. Эгерде силер шүгүр кылып ыйман келтирсеңер, Алла силерди азаптап не кылат дейт. Алла силерди кабырда азаптап не кылат? Дозокто азаптап не кылат? Махшарда азаптап не кылат?